жүз үй бүлө болсо бул аз камсыз үй бүлөлөр, көп балалуу, жанакындай эле жалгыз үйүндө отуруп калган, мисалычы балдары менен ошондой үй бүлөлөр, кары картаңдар жалгыз калган, инвалид кишилер, вот ошол адамдарга биз азыркы учурда продукты жагынан жардам кылып атабыз. Эмне болгон азык түлүк азыр көрсөтсөңүз? Сахар, күрүч, сумай, чай, кумшекер, ушундай кесмелер бар. Ушундай биринчи баягы керектүү продуктлар боюнча жардам кылып атабыз. Азыркы учурда бүгүнкү күндө 100 үй бүлөнү алдык. Мен деген ушул жерде квартирада турам. Трудовая 11-2 үй. 5600 сом төлөйм, киргиле. Ушул жактамын. Бул жакта 12 квартирант жашайт. Алып келе берем бала, кемнеге. Ник алып келип койлу столдун үстүнө. Таш алып келип. 5 баланын энеси мен. Карантин башталарда берки балдарым айылга кеткен. Бул 2 баланы мен эптей албайм баккангачы. Беркиси операция болгон, азыр апам карап атат. Бул ушул жерде сүйлөй албайт, акыл эзи кемирак. Спецшколдо окуйбуз, 22-ші школдо. Анан ушунун аркасынан бул жака квартиралап жүрөм. Жакында эле лечение алдык, күчтүү уколдор менен жүрөт бул. Бул деген чоң кызымдын документи. Бул дагы инде бар, мынакей. Бул деген бул мунун түгөйүнүкү, эгиз баламкы. Бул дагы мунун документи, бул эмелери менен. Бул деген мен өзүмдүн эмен документим. Баламды көтөрөйүн. Жалгыз боймун, мынакей мата-одиночкамын. Себеби атасы бизди алименттен баш тартып таштап кеткен. Карантин маалында кантип атасыз? Карантин маалында эч жака чыккан жокпуз. Биз отурумдук күнүмдүк жашаган үчүн азыр бизге жашоо оор. Даже мен азыр деген квартиранын акчасын да төлөп бере албай атам. Бияктан эме мамлекет мага эмне акча төлөп коюптурбу, мага үй салып берип коюптурбу, кааласаңар төлөп жашагыла, каалабасаңар чыгып кеткиле деп атат. Мен азыр өтө эле оор кырдаалда турам. Кече деген мен Ош базар жака барып жумуш издеп чыктым. Себеби деген күнүмдүк жумуш болсо дагы, бирөө үйүн актаса дагы, жерин тептирсе дагы, туалетин тазаласа дагы мен ошого жалдан иштеп акча кылайын деген ой менен бардым. Милициялар жүрүптүр, рейдте тозуп эмне жүрөсү же бул жакта давай кетиңиз, сизге чыкканга болбойт деди. Мен неме кылышты, мен кайра келдим үйгө, кечке темселеп жумуш тапкан жокмун. Буга чейин эми ошол кээде туруп бирөөлөрдүн үйүн актап берип, барып кирин жууп берип, көчөдө утундук, көчөгө чыгып, туруп эл катары менде элечи. Атыңыз ким? Алмаз. Алмаз. Сиз кайсыл жакта иштейсиз? Мен страховой компанияда иштейм өзүм. Бул жака эмне болуп келип калдыңыз Кызылай коомуна? Жардам керек экенин көрүп, буларда машиналар жетпей атыптыр өзүнүкү. Азыр оор убакыт болуп атат баарына. Кемпир, абушкалар, инвалидтер, алар же чыга албайт, же жумушу жок, анан аларга жардам керек да. Анан мен бошмун, жашмын, эмнеге жардам бербейм? Жардам беришим керекмин да. Сиз азыр машинаңыз менен жардам берип атасыз. Азык түлүктөрдү жеткирип, Дава ташып жүрөбүз машиналар менен. Фариде же? Фариде. Мынакта почеркине түшүнбөй атпайбы? Фариде. Сиз балдарыңыз менен турат турбайсыңарбы? Канча балаңыз бар? 3 балаңыз, Бала эле копкому. Аты жөнү бар? Эми аты жөнү бар, жас болсо, фамилияңыз. Бул продукт макияжы. Бул болсо продукт ойноо болот, мына самый первый необходимость-чы. Чоң рахмат. Мен ушул жерде 3 балам менен жашайм, квартирада. Ушундай маалда, карантин маалда үйдө болуп калдык. Күнүмдүк турмушубуз аябай кыйналып атабыз. Продуктадан кыйналып атабыз, көчөгө чыга албайбыз, 3 балам бар. Сиз өзүңүз жалгыз бой эмессиз го? Биз жалгыз бойбуз, балдарыбыз күнүмдүк оокат менен бакчы элек. Эми азыр карантин маалда күнүмдүк ошо аялдар чыгып иштеп, сасуда жууп иштечү элек. Азыр баары жок, жабылып калды. Эми азыр иш жок, үйдө отуруп калдык. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. 2 кыз, 1 угул бар. Балдарыңыз? Мектепте окушат алар. Азыр үйдө экенде. Эмне кылып жатат азыр үйдө? Үйдө эле сабак кылып эле, ошо сабакты жиберип коюн, ошо сабак аркылуу эле ошо заданияларын аткарып эле отурабыз. Буга чейин эми азыраак болчу, бирок ошо түгөнүп эле калды болчу, каяктан алам деп ойлонуп жатканбыз.
Ушул жардам көрсөтүүлөр дагы канча убакытка созулат? Так мөөнөтүн айта албайбыз. Себеби дегенде бизге азыр мисалы бүгүнкү күндө айтсак Elite House строительный компаниясы 450 үй бүлөгө ушундай продуктовый набор берди, продуктучу. Вот ошондой биздин ыктыярчылар келип жатса, жардам беребиз деген баягы адамдар болуп жатса, биз жардамыбызды аябай, муктаждыгы болгон адамдарга жардамыбызды бере беребиз. Бүт Кыргызстан боюнча. Игилик пакет.